немесini okudum. Bunların bardığını şularga teneyim ben ağayımda. Sebebi ağayımda oşal bundan 26 yıl ilgili iştirdi bu ağındayla. Oşal ağayım, oşalday ulu pedagoglarga teneygenim men özüm. Rahmat, саламатсыздарбы? Бүгүнкү урматтуу иш-чаранын катчылары, өзүңөр окуп тургандай Турабы Шамшиев чыган педагог, мыкты агартуучу, улуу устат, кемеңгер инсан деген сөздүн артында ошончо философия турганын байкап сезип турасыздар. Ушул жерге чыгып, мага чейин агайларым, эжекелерим болгон кыргыз тилинде канча сөздүн каймагы болсо ошонун бардыгын терип сүйлөгөнгө аракет кылышты. Демек, Турабы Шамшиев ошол сөзгө татыктуу адам деп билебиз. Анан көпчүлүгүбүз айтып атабыз, мурда эле коюш керек эле деп, ат коюунун мыйзамы бар да, көз өткөндөн кийин 5 жылдан кийин деген бул мыйзам бар да. 2018 жылы өткөн болсо 2023 жылдан баштап аракет кылса болот эле. Анан бардыгы жана айтып кеткендей, Алладан саат убактысы эмгерген экен, бүгүн мына коюлуп отурат. Эгерде бир көчөгө бирөөнүн атын коёюн десең, ар кандай обсуждение болушу мүмкүн да. Бул чоң бардык мындай Кудайдын үйүнөн кийинки эле ыйык мектепке адамдын атын койгондо бардыгы макулдугун берип аткан. Демек, ошол адам татыктуу адам болгондугу үчүн бардыгыбыз макул болуп турабыз. Азыр ушул Турабы агайдын атын койгонго ошол эмелердин бири мен болгонмун. Ушул инициативаны көтөргөнчө, мектептин атын коюшубуз керек дегенче. Эми эң негизгиси, Кудай буйруса, мына татыктуу болгондугу үчүн биздин айылда ынтымактуу болгондугу, мына район, область, анан мамлекет тарабынан жактырылгандан кийин, демек татыктуу инсан экен да. Эми эмне деп айтамын? Мына жерде билим берүү тармагынан отурушат. Жок дегенде бир кварталда бир жолу Шамшиев Турабы жөнүндө мектеп сөзсүз турда тарбиялык саат өтүш керек. Сөзсүз турда. Өзү окуган мектептин атын алып жүргөн адам ким экенин билбеген, бул эң уят нерсе да. Ушул жерде отурган бардыгыбызга уят нерсе. Керек болсо ата-энелер чогулушун өткөрүп туруп, ошол жыйында дагы таанса дагы ким экенин ошолдой бир эме кылып турушубуз керек да. Анан жанагы Сухомлинский айтып атасыздар, Ушинский айтып атасыздар, мына Шамшиев. Ошондой эле. Эч кем жери жок. Бүгүнкү бизге керек болгон чыныгы асыл сапаттарга ээ болгон инсан, көргөч, устат, бардыгыбыз колунан тарбияланып чыкканбыз. Бизден кийинкилерди дагы ошонун эмесин түшүнүп бербеш үчүн, урматтуу мектеп жамааты, сиздерден жоопкерчилик 2 эсе болуш керек экен. Керек болсо 3-4 эсе болуш керек. Себеби ушунда мектептен эмесин түшүрүп бербейбиз керек, бардыгыбыз. Анан мугалим, ата-эне деп эле бири-бирибизге шылтоо кылбай, бардыгыбыз биргеликте ошол ынтымагыбызды дагы бир жолу көрсөтүп, ушул атты койгондо адашпагандыгыбызды жогору жактагылар дагы ынанып туруш керек да. Ошол үчүн мен ойлоймун, бул иш-чара убагында эле буйруса, эми мындан ары алып кетиш сиздер менен бизде, анан Көкжар мектебинин жамаатында. Мен сиздерден ушуну суранып кетет элем. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик болсун. Эми агай жөнүндө бардыгын айтып, мен өзүм дагы көрүп, чогуп иштеп, биринчи жолу мектепте окууну бүтүп келгенден кийин иштеп, бир айдан кийин мен дагы арыз жазгам, ага мен иштей албайм деп. Анан арызымды алып жыртып салгам. Иштейсиң депчи. Сенин каныңда мугалимдин каны бар, сен иштейсиң деп иштеткем да. Мен айтайын дегеним, ушунчалык неме болгон экен да, бар жокко маани берип турган экен. Түнү 12-1-лерде, эми 10-класста тамеки тартып бар жакта жүрөсүң да, Турабыгай көрсө ошол мезгилде котельнийлерди текшерип жүрөт экен. Ушунчалык бир ишине берилген адам экен да. Түнү азыр билбейм, анча-мынча директорлор чыкпаса керек, муну Турабыгай ошол мезгилде 12-1-лерде мектептеги качыгарлар уктап калбадыбы, батарейка тоңуп калбадыбы деп, ушунчалык бир жоопкерчилик менен иштеген экен да. Демек, агай боюнча канча айтсак дагы
аз экен, сөз менен жеткире албайт экенбиз. Эми биз иш аракетибиз менен анан мындан ары ошол мектепте, тарбиялык сабактарда, башка жерлерде эме кылып кетишибиз керек. Анан мынау эме азиз эмеге койгонбуз да батырлар нерселерге эле. Ошол жерге дагы мен сунушум бул жөн эле сунуш эме кылып туруп, мүмкүн ошол жерге дагы татыктуу көкжардын инсандарын койсок деген тилекте ошол эмени аянтты ачкан элек да. Ошону мүмкүн сен дагы караштырып көрөсүң. Рахмат, көңүл бурууңуздарга.